Iraqtan da güç veriyor, tamırdan güç veriyor da. Buna hazır caz kelotat bu yüzden köçeteki başlayış var o zaman başlar. Oşonda bizim biyologinin men triходерmin de alıp turup, triходерmin degen darıyız bu neme kılат. 1 litre elektron turat. Ökön aralashtirip turup kılatırım bundan ulay kılıp turup, botka kılıp turup. Oşol iki darı menen. Oşol nemelerdi, ертең көчөттөрдү. Боткого mal туруп эге турган болсо, triходерmin баягы кирип коюп оорулардын баарын жеп жок кылат. А биологиялык күч кубат берет дагы, көчөттү тез өсүп, тез өнүп кеткениге толук жардам берет да, Кудай кааласа. Сөзсүз алгыла, өтө жакшы да ушул. А жөн эле эге турган болсо, ол көчөттү жерден алганда баягы кесилет, башка болот, кирип коюп оорулар кирет, тамырдан башка экен оору бар. Бирок чиринди оорулар болот. Ошо чиринди оорулардын баардык козгоңчуларын жеп жок кылат бул triходерmin да. Баягы сиз обрезка кылып атасыз го, обрезкага да ушуну колдонсоңуз сразу басат. Эч нерсе кирбейт бу жерге. Бул triходерmin бүт баягы козу карыны бар. Каяктан алабыз анан буну? Биз закирип беребиз. Бул баягы ширинди оорулар, парша оору, анан кийин өтүн баягы биз кыргызча котур деп коебуз. Ошол ооруларга ушул грибок пайда кыла турган оорулардын баардыгы triходерmin дары да. Бул анан эч кандай химикаты жок, органикалык жол менен жасалат. Муну колдонгондон кийин, мисалы сепкенден кийин дагы эле жууп, жей бересиз. Өрүк болобу, алма болобу, помидор болобу, баардыгына. А химикаты сепкенден кийин 40 күнгө чейин жебе дейт. Себеби ол зыян деп, зыян болот атпайбы? Бирок 40 күндөн кийин дагы бар ол кетпейт ал нерсечи. Атом да бул, атом калат да. Любой случай калат. Составы неден? Бул биздин составы өзүчө, бул мисалы үчүн бул деңиздин жээгиде жердин астынан алынган ошондой немелер да булар. Ошону алып келип туруп биз бу жерде энелик кылдырып лабораторияда көбөйтүп туруп, мындан көбөйтүп беребиз. Бул алынган жерден органик, эч кандай химикат жок. Мындан сырткары 4 энтомофаг чыгарабыз. Энтомофаг деген бул дыйкандардын сөзүн айтканда 4 чымын өндүрөбүз да. Мисалы үчүн биринчиси трихограмма деген чымын өндүрөбүз. Бул өтө майда болот. 1 граммы 33 сом 30 тиын 1 грамм болгону. 1 граммдын ичинде 70-80 миң дана чымын болот да. Майда чымын. Муну алып келип туруп 1 гектарга ошол зыянкечтин көптүгүнө жараша 1 граммдан 3 граммга чейин коюш керек. Аны караңыздар, 1 гектар жерди болгону 100 сомго дарылап коебуз да. Бул ошол зыянкечтер чыгып, биринчи чыкканда зыянкечтер баягы жалбырактардын астына тукум таштайт да. Ошол тукумдарын бул табаттаган тукумга өзүнүн тукумун таштайт да. Бул трихограмма. Анан мунун тукумду жейт дагы көбөп чыгып дагы кийин издеп ошол көп зыянкечтер зыянсыздыр. А биз ого химикат себүү үчүн кереги жок. Ошону коюп жиберишибиз керек. Анан ondan dagы кычык-кычыктап калгандар курт болуп чыгат да. Баягы зыянкечтер. Курт болуп чыкканда анан кийин биз габробракон деген чымын өндүрөбүз. Габробракондун функциясы бул барып ошол куртту чагат дагы. Куртту чаккандан кийин курт өзүн жоготуп коет, бирок өлбөйт да. Анан ошол куртка өзүнүн тукумун таштайт. Анан баягы габробракондун тукуму ондан өрчүп чыгып куртту жейт дагы. Куртту жеп ондан өсүп чыгат дагы кийин чагып ошону көбөйүп кете берет да бул. Ол тукумдан калган куртту ошентип өлтүрсөк болот. Ondan keyin altın köz деген дагы чымын өндүрөбүз. Муну баарыңыздар билесиздер. Altın көзбү? Жок, эмес. Altın көз деген чымын өндүрөбүз. Жашыл чымын кечкурун жаза отурганда чыракка келип коно берет. Лампочкага келип конот. Жашыл чымын болот да. Көпөлөк, жашыл көпөлөк, көзү чоң-чоң. Altın көз деген. Ошол өзү эчесе кыла албайт бул өзү. Бул өзү шире менен асыктанып жүрө берет. Бирок ошонун тукумундан чыккан личинкасы бул жырткыч болот экен да. Бул алдынан чыккан ушу шире болобу, кане болобу, ошол дарактардын баардык зыянкечтерини тукумунун дагы жаңы чыккан баягы личинкалардан бүт жеп кете берет экен да. 80ден ашык зыянкечтин баардык тукумун өзүн жеп жок кыла турган жаныбар да бул. Андан кийин төртүнчүсү амблисейс деген бул кенеге окшогон бир жандык өндүрөбүз. Бул априкада өндүрүлөт, бул көзгө көрмөйт, микроскоп менен көрүлөт бул. Өтө майда да. Ошол айрыкча бул баягы пияз өстүргөн адамдар бар. Пиязды ошол көзгө көрмөй кане басат экен да. Анан баягы бир карыш болгондо сууруп калган ошондон болот экен. Ошол каналарды бул биздин чыгарган канал баарын терим жеп жок. Ушундай пайдалуу табигаттагы бар нерселер да бул. Муну ошо Алла Таала мурда эле жаратып койгон экен. Ошо зыянкечти жаратканда эле зыянкечти дагы жеп турган зыянкечтерди жаратып койгон экен. Бирок биз onu түшүнбөй туруп, химикатты себеп баягы зыянкеч жок кылабыз деп бизге пайдалуу зыянкечтерден өлтүрүп жок кылбыз да, карабайсыздарбы? Мына химикатты колдоно берип, азыр мына шал өстүргөн жерлерде кече Баткенде суроо берип атат, тоңкулдак чымылы жоголуп кетти, башка чымчыгы жоголуп кетти. Ошо чымчыктарды ким жок кылды? Өзүбүз жок кылдык да. Мына бүгүн азыр ким шалы өндүрсө, ошо органиканы түшүнбөстөн,
kimyani қолданып, гербицидтерді қолдана беріп, азыр шалын арасында бақайым қалып отыр, балық қалып отыр, жылан қалып отыр. Қарабайсыздар ғой. Ошо химикатты бергенден кейін оны жеген балық, салықтарды жеген чымчықтардан өліп жоқ болып жатады. Жаратылышты өзүбүз бузуп атабыз да. Эми ошого дүйнө жүзүгүн ойгонду дагы, тойгола муну токтотойлу эми келгиле. Кайрадан органикага өтөлү. Ушу Алла Таала жараткан жашоодо эле жашай берет, болбойт экен бул өнүккөндө. Мына ГМО деген генетикалык жактан өзгөртүлгөн организм деген да. Бул азыр базарга кирип кетти биздин базарларга. Бул ГМО деген мисалы үчүн помидор, помидор мурдагы бир 10-15 жыл мурдагы помидордун жити жок азыр. Урал жесеңиздер таамы жок. Эмне болду? Помидорго генетиктер азыр ташбаканын генини кошуп туруп жаңы помидор чыгарды да, помидорго. Бул көпкө сакталат экен, катык болот экен. Анын ичин кессеңиз аппак болуп турбайбы? Помидор мурда помидор жок. Шүнтүп бузуп атат да. Бул бардыгы помидорду да, тарбуз, гон, шу жей турган десем, бардыгы ушинтип бузуп атат. Мына азыр Кытайлар эмне гана кылбай атат. Жакында койдун гени менен чочконун генин аралаштырып бир жандык чыгарып койду. Же чочкон эмес, же кой эмес да. Бул тез өткөн, тез көбөйткөн ушинтип койду. Бул генетика, генетикада ушинтип шулардын баарын көбөйтүп да. Бул Кытай эмне үчүн деп атат? Кытайда 2 миллиард адам бар, туурабы? 2 миллиард адамды багыш мамлекетте өтө кыйын. Бизде 6 миллион калкыбыз бар, Кытайга чыгып. Ушул 6 миллион калкыбызды ушул Кытайдын чыгарган химикатын, Кытайдын чыгарган ГМОсун колдонбой эле таптаза кылып өндүрүп, өзүн десе сатып калышыбыз керек да. Neden bir de soru var da? Asarken değerler var, alıp sepsin. Koşma, Kıtaylı konsepsiyon. Kanda mı? Жити өтүрүп коет аны. Tegiz ötüş gerek de. Tegiz ötüş gerek. Aylыңарда bir dağ kimya көтөрүп girgen adam болбош керек да. Bunu kılганdan keyin. Tegiz ötüp turup andan keyin bardığınızlar birigip jamatlaştık kılıp turup ana memorandumga kol koyup turup mına biz mına uşul kayсы айылдан көп азыр. Bitti karta konum şaşkırıyoruz. Mına bardığınızlar birigip turup akemde 4 sertifikat var da международный. Эгерде силер акем айткандай кылып туруп ошол акемин жолу менен бара турган болсоңуздар сертификат менен кошулуп туруп акемин силер дүйнө жүзүнө любой жака апарып өзүңөрдүн максулатыңарды сатсаңар болот да, товарларды. Onun için bitti çalbaş karta Өтүш керек да, полный өтүш керек, bir айыл өтүш керек. Ооба, кооператив кылыш керек дагы. Бирдей мөмө, бирдей обработка, анан бирдей сертификатка импорт тоже бирдей кетет да. Силер органика кылсаңыздар, о немистер өзү келет. Нең бар, давай алабыз деп шымаланып. Себеби дегенде о жерде органика болуп отдельный сатылат да органика ол жерде. Ошон үчүн органикага өткүлө туугандар. Өтөбүз бул баягы шаптолду дарылабасак урок болуп калып атат да. Жок, мына шаптолу караңда. Бул органикада уруксат берилген препараттар бар, уруксат берилбеген препараттар бар да. Уруксат берилген ушу кадимки эле сиздер колдонуп жүргөн. Мына Учкоргондон өтсөңүз, күзүдө, жазда жап-жашыл жарыктар жүрүшөт. Бул ИСО деген дары да. ИСО анан бордоский жидкис деген дары. Булар табигаттан алынган нерсе, менде химикаты жок да. Кадимки эле ошол алтын күкүрт жерден алынат, алтын күкүрт менен актаган жерден алынат. Табигаттын байлыгы да бул. Ошону эле ушу кайнатып туруп, анан дары кылып чачат, өзүнүн процесстери бар. Бул табигаттан алынгандагы органикада уруксат берет буга. Уруксат берилген бай яда химикаттар бул. Яда химикатка такыр уруксат жок да. Ошондуктан мына эрте жазда ИСО менен бордоский жидкисти колдонойлу, күздө колдонойлу. А жазында зыянкечтер чыкканда биздин баягы чымындарды коюп жиберойлу. Болду кудайга таптаза болот иншалла. Şu жерге bir da mednik prozunun maşavinden 2% sevişat olmaz. Медний купоросты сепкенде органикада уруксат бар, бирок мочавинага уруксат жок да. Мочавинаны кошкон максаты бул ошол немеге даракка күч болсун деп. А биз ошол мочавинанын ордуга биздин биолигинди колдоно турган болсок, ошол эле күчтү берет бул дагы. Баш жалбырак барат, жалбырактан денеге күч берет. Мочавида кимия onu аралаштырып Ал кимия болуп калат да. Ал дагы табигаттан алынган. Бул өзүнүн проценти бар. Кайсы малда канча себепти да? Эрте жаза 3% менен себебиз. Кийин гүлүн төккөндөн кийин 1% менен себебиз. Ошондой. Уруксат. Баягы көңдүн чиригени пайда берет да, туура. Анан ошону чирибегенде ошо неменен алды жагынан суу кирип бакка өтө турган жерге мындай бир 1 метр чукур кылып туруп şerbet. Şerbet суу кылса болобу? Өтө жакшы. Өтө жакшы. Бул пайда берет факт. Барып тамырдан пайда берет. Пайда өтө жакшы.
сойыланды о калифорния чері деп қойып бұл кіші өстіріп өндіріп фермерлерге тарқатып сатып жатады да оның пайдасы бойынша бүт еме бойынша азыр абдул таши сөз айтып бердім бойынша бирок біз жана Биофабрика боюнча суроо бериңиздер. Кадамжайда Райхан деген эжебиз бар. Ошол сөзланды өстүрөт да. Биз ошол алып барып азыр биздин өз ишканада өстүрөт алабыз. Кече алдыда ушу көрсөттүк, дагы консультацияны берди. Bizden şu fermeye tarqataydı деп өстүрөт. Мына Кызылкайдагы Райханбы? Ошол. О, торговойда турат. Калмыйонда. Кызылкайда продукцияңыз барбы? Кандай эс? Продукцияңыз барбы дейм. Азырбы? Кызылкайда. Ала келбепсиздер. Кандай продукция? Мында азыр айтып аткан телефонограммалар. Жок, булар азыр талап жоктогон кышында токтотобуз биз. Азыр кышында только баягы триходермди өндүрөбүз. Себеби курук болот да. Курук болот, муну калтарга салып сактай беребиз. Анан эрте жазда заказ түшкөндө ошо сууга өзүнүн немеси менен процент аралаштырып анан дыйкандарга жеткизип беребиз да. Анан жеткирип бериш боюнча биз азыр Лейлек Кызылкайдан дагы мына теплицалар көбүнчө алып атат бизден. Бизге заказды берет, биз маршруткадан жөнөтүп беребиз, буяктан тосулуп атат да. Ошентип иштесек болот. Бирок быйылкы жылы азыр министрибиз тапшырма берди, бардык жерлерде ачылсын деп. Иншалла бизге тошкашындар керек Сөзсүз керек да бул. Магазин болуш керек да биринчи. Жок, бу жерде бир министри, мисалы үчүн мына караңыздар. Азыр сүттү өндүрөсүздөр, а? Сүттү өндүргөндөн кийин берсеңиздер, магазинде бир күн турса ирип калат, туурабы? Азыр эми жаңы сүт чыкты Москвада. Бир жыл турса да ирибейт да. Караңыздар. Химикат да ошондой да. Химикатты бир жыл койсоңуз анан тура эле дәрі бар. А биздин чыгандай бул органика. Бул бир күн, 2 күн, 3 күндө күчүн жоготуп коет. Ошондуктан биз свежий дәрі беребиз, сразу колдонобуз да. İsoniyan neçe günde dərləş gerek? Neçe gün tursa ИСО тура берет бул. 1 ай, 2 ай тура берет, лешен сол. Өрүктөрдү кандай даарылайсыз? 15 жылдык өрүктөр бар да, шу жабырактар тешилип болот. Өрүктөр жакшы болуп атат. Котуруп калат. Ошону кандай даарылайсыз? Эртеге февралдан баштап күн коюп баштаганда ошол жаңы ИСО менен бардовский жидкиз колдонуш керек да. ИСО менен бардовский жидкиз, анан кийин биздин триходермин. Ошолорду опрыскать этип, баягы жууш керек учурганда да. Ошондо баягы кыжык кучугуда уже зыянкечтер күн болгондо уже чыгып баштайт да. Ошолордун баардыгын күйдүрүп чыгат да. Анан ошол жаңы сеткан котурдан ошо кирип коюлууга келет да. Ошол козогушунда бүт күйдүрүп чыгат. Эми мына азыр Лейлекте ушундай сөйлөй калсак, бир киши суроо берип атат, мен аркадан болом дейт. Анар багыбыз көп, анадан эч бир албай калды. Таза ору басып кетет, курт басып кетип атат. Шуну эмне кылыш керек дейт. Анан мен кайта өзгө суроо бердим. Ошол анарыңды бир жылда канча жыл дәриледиң сен? Бир жыл эми дәрилебен дейт. Караң. Канча ууда бере бересиң? Эч нерсе бербейм дейт. Анан ол эмне дейт? Сыйга бирдеке берсең сүт берет да. Ошондой болот да. Айтканда дагы ошо көрүнүш. Канча октасың, айтасың, майлы кылбайт да. Анан быйыл уже фермерлер ору көйгөндөн кийин өздөрү аз көтөрүп атат. Кээде чоңурлардан дәрилейт деп. Шуну маса мына 3 грамдан 100 гектар болгондар. Ошондон кийин жок биргилер берсең, ошого күрөшсөң, ору калса, анан ким берет экен да. Бирок ошонун баарын баягы үйрөнүп калган химикат эмес, ошо органикалык жол менен кылсак, өзүбүздүн ден соолукка да кыла калат. Балдардын ден соолугуна жакын. Азыркы доставкаңарга мен мындай түшүндүм да, эми обязательно Баткенге барыш кереги жок да, туура. Жакын жерде өзүңөрдүн бир мындай нелери бар, ошону адресин айткылайчы, телефон номерин айткылайчы. Жок, азыр мындай кылабыз. Ача алып атат. Силер айтып атасыңар, бай бир күндө не болуп калат деп. Бу белгилер өстүрүш керек. Термиз жөнөтөт экен. Бир күндө кегиле таяр болот десе, анан 2 күндө барып алат да. Мына ошол айыл чарба министри Эркинбек Содоевдон суранып атабыз. Кудай кааласа жакынкы арада ушул силер ушул обработка кылгычайын ушул жерде бир точка ачылып калат. Кызылкайга assa болот да. Кызылкыяга assa мынияктагылар пайдаланып турат да, кудай кааласа. Коргон без мына Ооба, Кызылкыяга бир точка, мына Нокатка бир точка, Араванга бир точка сөзсүз керек да, Алайга керек. Эми бул деген азыр биз жалпы органикага өтүп атабыз. Барып мына агро баягы немелер бар го, ветаптекалар, немелер секин эмеге Америкада туугандар бир ачык эле айтып коеюн мен силерге. Америкада укол деген нерсе ушунчалык неме экен да, уколду бул врачтар раса ойлонуп көрүп анан неме кылып анан укол кылат. Бизде болсо бул санитарка укол кылып берет, кирип барса тарс эткизчи ойлонбой туруп. А бу жерде табигый жол менен лечение кылат экен да. Барып биз дагы ошого өтөбүз. Илгерки ата бабаларыбыз мисалы үчүн ишибиз ооруса, немени адрашманды кайнатып берет эле, туурабы?
Da başımız olsa onu veretler, bunu veretler. Oşonda liçeneye ötüşüyoruz gerek de. Biz özümüz dağı tabii darlanıp, oşol tabii bolgon özümüzdün azıqtarıp jeş gerek. Bizdeki mındayda, mına Almanı alıp görüyoruz, oşoğa biz Avrupalar nemeler bizde bayağı üretip koydu nemeler. Mına Almanı karasa bir jeginde mınday kıyşıqırak je bir nemesi olsa, жоқ onda emez. Kurt düşkön alma şerin bolot, tabii bolot. Em olur düşündü. Alır yemin bize hazır kotur düşkön almağa olur zar bol ortada hazır Avrupa. Ne bolsa hem hak ketebizde orada. Liş bir içinde nitrat bol olsun da orada. Ta ol belki sulu bolgan men onu jegenden keyin misal üçün biyaga ketip atpayбы. Bu rezillik ketip neme olur da onu жоқ mayli. Kıyışık bolsa dağı kichine bolsa dağı qanday bolsa tabii hiç nerse koldanılbay. Bayağı siz aytganda göңдө şerbette biyogumusta bolgan biyaga aytganda biyaligin trekadermen koşulgan deri koşulmagan emeni alıp jeşke bular zar bolup atат da азыр. Sливаны да алып кетем деп атат. Мына слива алып кеткен biz деле көрдүк. Мына Алабукада барып терип неме кылды. Мына биздин айылдагы котур баскан эле сливаны 30 сомдон шабылдатып алып кетип атат үндө берели. Себеби деген эч нерсе кошулган эмес да. Эч нерсе кошулган. Көрдүм виткине карабайт экен. Самый главный ичи таза болуш керек экен. Болду алып кете берет. Японияда bir ay окуп келди да органик боюнча 2016 жылдан. Kırgızistan'dan bargan adamların bir önçiden bir bunday alergiyası var iken kolları kızarıp doğru kaldı. Anan çoğu oylanan bir apteka kirip aldık. Apteka kirip alan şunu köşesinden oylan oturup nime kıldıdan bana bir değer verdi. Değer verdiğinden kelgenden keyin aşık görsek büt çöpten salgan değerler. Hiç kanday bizdeki de öyle alpak değersiz yok da. Karanızlar. Anan şunda okudukta Japonlar, Koreyler olarda Allah taşarkene üköl berse bu öyle turgan adam kendi düşünetken de. Kaçan şu akırgı stadiya varganda gana iğne kollanat eкен да, химикат колдонот экен. Ага чейин бүт экология таза, өзүнүн дарыларындай табигый дары колдонот экен да. Анан ошол жерде көргөзмөгө катышып Японияда турабыз. Өрүк апарганбыз, денеге апарганбыз. Анан япондар келип өрүктү жеп көрүп денекти жебейт да. Неге муну жебесиң десек, Японияда өрүктүн денегин жегенге тыюу салынган дейт. Неге десек, мунун табигый составында цианид бар экен дейт да, караңыздар. Цианид бар экен. Ошон үчүн жебейбиз дейт. Anan emi, ошол эсте калды да кече эми азыр немеден интернет ачсаңыздар эми чыгып баштады. Шуга чейин биздин врачтар бекитип келген оорудун немеси секрет ачылды деп. Мына рак деген оору бар, рактын клеткасын жок кыла турган V17 деген витамин бул өрүктүн денеги бар экен да, карабайсыздар. Жанагы япондар айткан корккон дары бул рактын клеткасын өлтүрүп жок кылат экен. Азыр эми айтып ататтар, örüktün denegini jep turgula, bardıq şişik orular şu raktın alına turgan örüktün denegi. Künnüge 5'ten 10'a çeyin örüktün denegi jep turuş gerek. Faydalı. Faydalı, öte faydalı. Şu janagı rak oruların kilitlerini büt jep çoklar. Mağazın var denegi. Anan bunu Pakistan menen Indiyanın ortasında, Toğudun ortasında Hunza degen el jeşeytken da. Hunza degen el jeşeytken. Bulardın bugünkü çeyin tarıhıda, ömürüde rak degen oru jok eken. Bulardın ömürde appendisit degen oru. Şundan soğan azırkı ölüp orular takır jok eken. Anan dünyanı okmuşlar şöyle izildep görüp taң kalıp durdu. Ne üçün bunday? 150 yıl yaşaydı. Orta yaşağı 120, 130 ken, 160, 170 yaşaytken da. Anan ne bunday dep izildep kelgende bulardın rasyonunda künnüge her bir okat örüp eken, karabайсыздар. Bir yılda 4 aylık baya oruza okşagan aylar keletken örükten başka işe jep etkenler. Ошон үчүн ден соолуктар таза, эч кандай оору жок. Мен бүт көрүп турам мына баарыбыздын колубузда өрүгүбүз бар. Кимиз өрүк жеп атат мүмкүн. Эч кимиз жебейбиз. Мына азыр Бишкектен, Аяктан мимендер келсе Баткен дегенде өрүк тойлойт экен да, Баткенге өрүк жеп маза кылабыз деп келсе, дастарханга койсок эч кандай өрүк койбойт экенбиз да бирибизде. Себеби өрүктүн кадыры жок экен бизде. Баягы эле Кытайдын химика шоколаддарын коебуз, муну эч ким жебейт турат да. Ошон үчүн биринчи өзүбүздүн маданиятты оңдошубуз керек экен. Suyuşuyoruz gerek. Buna Japonlarda neme degen sakura degen gül güldeyti da. Bu Japayı kaynolunun gülü de, Japayı kaynolu. Biroq müme beyle var. Emi şol güldegen mekinde şunday mamleketlik sayasat çıkan, şonu barıp televizyondan künnüge ayttırat. Bu tüşlükten boşap tündük geçen güldök ete öğretken da. Televizyondan künnüge, bugün buna bu çısıloda, bu жерде güldök boşap künnüge ayttıratken, şu güldögen жерге барып, Japonlar büt büyük ülesinden barıp, töşeklerine barıp, şuların tagida dem alip, jatıp, bayağı gül menen süйлөшүp, sebebi bayağı stresi getir etkenler da. Süйлөшүp, şol jonda ır жазып, o kadimkide süйлөшүрүн alып dem alatkenler da. Anan adamdын негизги оруду бул нерв пайда кылат экен да. Ойланабыз, урушабыз, бакырабыз, onun жок, кыйкырып,
Анан оору болот экен да. Жаңгыда дем алышта ошол стресстер жок болот экен да. Тоодун, мисалы үчүн тоодо шаркыратман жаныга барып дем алсаң дагы ошо стресси кетип аткан да, адамдын эр дем алып, не оорулар кетип аткан да. Караңыздар эми. Дүйнөдө эң көп жашап аткан, эң ден соолугу жакшы эл кайсы? Япондо, караң. Ошол гүл менен эле дарыланып атат да. И ондан кийин эң көп жашаган ким? Жаңы хунзалар. Эмне болуп атат? Өрүк менен жашап атат. Бизде гүл дагы бар, өрүк дагы бар. Жинжир кандай болуп атат? Шону кадырга жетпей атабыз, ошол сыйлай атабыз. Ya o biz o alma emez ayağımızın güldөгөнүн көрбөй атабыз. А бул органиканын негизи максаты. Ошол табигатты сүйөлү, органика азык өндүрөлү. Мына жакында Бишкекте бир форум болуп өтү дейт, арабтарды чакырды дейт. Жок жакта аларча эмесиде демеле турган жерде форум болду дейт да. 3 күн болду дейт, 3 күндөн кийин арабтар сурап атат дейт. Мына сууңарды токтош качан токтотосуңар? Багат сууну. Болду го чоңушту. Олар ойлоп тур, аталы элди кызыктыруу үчүн коюп койду. Анан кыргыздар айтып турса, бул өмүр бою кышын жан үчүн багат десе, анан баягы арабтар илаж жиберди да. Биз мындай жерде бейиште бар деп уккандык. Бул кыргыздар өзүңөр бейиште окшогон жерде жашайт экенсиңер деп. Караңыздар, ошондой жердин касиетини, ошондой жердин урматын билбей, бүгүн химикат колдонуп атабыз да. Ошондой жерди берип коюп, мисалы үчүн Европага барып, азык өндүрүп, азыгыңызды алып барып, мына тоодон агып түшкөн сууда пишкан азык десеңиз, эч ким ишенбейт экен. Себеби олордун түшүнүгү жок экен. Тоодон түшкөн сууду колдонуп азык өндүрөм деп. Олар бүт жерине тагынан чыккан скважина, деңизден сүзүлүп келген суу, шундай колдонот экендер да. Карабайсыздарбы? Шундай жакшы табигатыбызды таштап коюп, анан кийин Кытайдын химикатын азыр мына ветаптекеге, агробетаптекеге барсаң, бүт химикат коюп алып себеп атабыз да. Шону токтотуш керек Кудай кылса. Мына Шаптоолдун ротуну кандай кылып токтотобуз? Эмнесини? Рот. Шаптоол алганда рот болуп калат мындай. Ооруларбы? Шол именно ошол ооруларды ошол жерде мына ачып барсаңыз майда каналар бар да. Ошол жаңгы биздин чыгарган амблисейс деген каналар шоло жеп жок кылат бардыгын. Жаңгы алтын көз деген чымыныбыз шолодо жеп жок кылат бардыгын. Мына Кадамжайда торговый деп коебуз, торговойдон өткөндөн кийин кичине баргандан кийин оң жакта бир адам 5-6 гектар жер кылыптыр. Алма египтир, гилас египтир, шаптоол египтир, өзү мына ээсинин немесинен баягы Чернобылдын ветераны экен да. Ошол киши кече 19-жылы жазда кайда звонить этип, алып келгиле ошол чымындарды деп. Анан мен өзүм кызыгып өзүм келип көрдүм да. Алып келип өзүм ошол чымындарды алып келип немеге койдум. Былтыры да ошо чымындарды алып келип койдум да, жазы менен эч кандай дары колдонбодум, эч кандай ишине түшкөн жок. Жаңысы экен жабыш калган түшкөн жок дейт да. Урод болот да мына кыйшай. Ол урод неге болот билесизби? Ол багы ширесин формироваться эткенде ол кичине чигиттей малдын деле бир жагын жеп коет. Бир жагын чиштеп койгондон кийин баягы жери пүч болуп калат да. Ошон үчүн урод болуп калат да. Ол ону мына жөн эле күн же шамал кылбайт ону. Ону бир кана же бир нерсеси бар да. Кайта химический дары менен дарыласак таза болот. Кайта. Ошол немени өлтүрүп атасыз да. Кананы өлтүрүп атасыз. Ошон үчүн тазарып атат. А бул жерде мына кананы мындай да бир дары септиңизби? 10 күндөн кийин ошонун баягы ташталган жумурткалары кайра чыгат дагы адаптироваться этип, ошо дарыңызга дагы жей берет. Сиз дагы себесиз, акыры баягылар уже өзүнүн жашоо мезгили бар да. Мисалы үчүн парша бир 2 ай жашай турган болсо, 2 айда бир 10 жолу дарыласаңыз, о өлүп жок болот дагы, анан биягы нормальный кете берет да. Ошон үчүн туугандар мына